Достор, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн бизде биржа криптовалюта эмне экендигин билсеңиздер керек. Криптовалюта деген бул электронный акча, да. И Bfalio бул биржа тоже криптовалютный, да. И бул жакта дагы биз трейд этсек болот, да. Торговля бул жерде основном фьючерсный, да. И бул жерде фьючерсный, да, сиздер кредитный плечо менен да торговля кылсаңыздар болот, да. Азыр сиздерге баардыгын түшүндүрүп кетем. Мисалы Binance'та, Ubit же башка биржалардан караганда бул жакта кичине оңоюраак. 200%га чейин, да, 200x чейин биз кредитный плечону алсак болот, да. Мисалы башка биржаларда биз болгону 50, 60, 70, 75 и максимум 100 чейин жеткизе алсак болот, да. Бул жерде по максимальный 200% алсак болот, да. То есть 200%га билбейм, көбү деле торговля кылбайт го дейм 200% плечо менен. Бул слишком рискованный, да. Бул биржа жөнүндө айтып бере турамын, бул кредитное плечо жөнүндө айтып атамын, да. Смотрите, торгуйте везде с приложением Bfalio, да, то есть смотрите, приложениясы дагы бар экен, Google Play Market'тен дагы скачать этсеңиздер болот, да. Ссылкалар бардыгын видеонун астына калтырамын, телефонный жана обычный сайттын ссылкасын дагы бардыгын биринчи ссылкаларын калтырамын, да. Так, бул жерде мындай информация бар экен, биржанын ичинде кайсыл күндөрү и кайсыл саатта рост башталганын и канча процентке өскөнүн көрсөтүп турат экен, да. То есть смотрите, Red USD 24 сааттын ичинде 32-66%ке көтөрүлүптүр, да. High USDT деген дагы өсүп тур 14%ке, Kyber USDT деген дагы өсүп тур 11%ке. То есть ушундай показательдери бар экен, да, өзүнүн статистикасында. Лучший трейдеры в месяц, да, бул жерде дагы лучший трейдерлер дагы көрсөтүлүп турат экен. Биринчи орунда бул Белоруссия болот экен. Призовый дейт $30,000 чейин жеткизиптир, да, өзүнүн торговлясында. Экинчи местода Узбекистан турат. Узбекистан и плюс 1919%ке өзүнүн профитин көтөрүптүр, да. $19,500, достор, $19,500. Үчүнчү орунда бул кайсы страна экендигин билбейт экенмин. Ну, в общем, тоже үчүнчү орунда турат экен, да. Популярный паралар бул жерде биткоин, эфириум и солана экен. Так, давайте азыр регистрация өтөбүз. Ушул сайттын ссылкасын биринчи ссылкада болот, достор. Биринчи ссылка в описании ушул видеонун астында болот же болбосо комментариянын башында тапсаңыздар болот, да. Так, давайте азыр регистрация өтөбүз. Регистрация аябай эле оңой, достор. Мен сиздерге буну азыр түшүндүрүп бербеймин. Регистрацияны баардыгыңыздар эле кыла аласыздар го деп ойлойм, да. Азыр мен өзүмдүн аккаунтума киремин. Мен уже пополнение кылганмын. Регистрация өткөндөн кийин ушундай платформанын ичине киребиз. Бул жерде өздөрү көрүп тургандай деле валютная пара, точнее валютный пара эмес, криптовалюта, да. Валютный пара деп көрүнүп калыптырмын, достор. Эфириум, биткоин, в общем, бул жерде плюсикти бассак, бардык криптовалюталарды көрсөңүздөр болот, да. Смотрите, X100, X75, 150, 200%ке чейин кредитное плечо алсак болот экен, да. Смотрите, кредитное плечо деген вообще эмне, да. По ходу дела акырындык менен түшүндүрөм, достор, чтобы сизге түшүнүктүү болушудай, да. Так, смотрите, азыр бул жакта мен сделка уже ачканмын. История сделки, профиль, новости, новостилерди угуп турсаңыздар болот. Бул жерде көрүп, число преимуществ биткоина, торговых точек взлетело на 174%, да. То есть бардык новостилер бул жакта жүктөлүп турат, достор, сразу, да. Там примерно 5-10 минуттун ичинде задержка болуп калышы мүмкүн, но билбейм. По ходу дела кийин со временем көрөбүз, да, новостилер кандай келет экен. Далее таблица лидеров, жаңы эле көргөнбүз, да, таблица лидеров. Биринчи орунда Өзбекстан, экинчи орунда Италия, же билбейм, үчүнчү орунда Украина, потом Казакстан 5-чи орунда турат экен. В общем, ушундай экен, да, достор. Так, прибыль, достор, прибыли $30,000, $19,000 экен, да. Смотрите, кандай чоң прибыльдарды бул жакта кылса болот экен, да. Так, статистиканы өзүңүздөрдүн сделкаларыңыздын статистикасын көрсөңүз болот экен. Верификация деген жок экен, достор. Верификация KYC деген бар. KYC деген бул телефон менен
привязан болот да. Ал үчүн приложение керек, и отдельный приложение KC Google аутентификация деген нерсе сыяктуудай да. То есть Google аутентификация бул почтаңыздарга привязан болот, и через Face ID силер жөн эле без всяких заморочек перевод кылып кылсаңыздар болот. Мисалы Binance торговля алган трейдерлер билет да, там вывод мурун кылыш үчүн там почтаңарга SMS келиш керек, телефонуңарга да SMS келиш керек. То есть ошолорду подтверждать этпей эле Google аутентификатор менен силер бат-баттан перевод получать ете берсеңиздер болот да. Вот так, далее у меня история аккаунта, история торговли. Так, давайте азыр биз платформага киребиз. Бул жерде изолированная кросс деген дагы бар экен. То есть биз сиздер менен изолированный менен торговля кылабыз да. Бул жерде стакан деп коет да, морики стакан цен, кайсы баада, кайсы ценада канча вообще криптовалюта алып атышат жана сатып атышат да. То есть ушулардын баардыгын биякта көрүп турсак болот. И кредитное плечо да, кредитное плечо достор. И канчалык көп плечо алсаң, ошончолук сенин акчаң бат жейилип кетет да. Смотрите, если мисалы азыр биз $100 коебуз да, мисалы $100 биз сиздер менен $10,000 кылып сделка ачсак болот да. Мисалы $100, и бул жерде x10 деген койсок, плюс 10 эсе кылып берет да. $100 арты 10 эсе кылып берет, $1000 кылып берет да, в общем. И ошо $1000 менен силер торговля кылсаңыздар болот, и канча процентке көтөрүлбөсүн, ошол проценти силерге калат да. А если противоположный сторону кетип калса, то анда ликвидация болот. Азыр мен силерге жаңыдан бир сделка ачабыз, ошону подробности көрсөтөмүн да. Так, плюсикти басабыз, и давайте Solana тандайбыз да. Мынакей Solana баасы $94-95 экен бир штугуна да. Биз инвестиция кылабыз, мисалы сумма мисалы $100 деп коелу, и плечо x10 $1000 кылып берди, и бул жерден мисалы биз анализировать этишибиз керекпиз да. Бул жерде анализ 1 минута 5 минута болбойт достор. Анализ 1 саат 30 минут и 4 саат да, и бир күнгө дагы коюп анализировать этсеңиздер болот. Так, 4 сааттык таймфреймди тандайбыз, более глобально биз анткени бул жакта краткосроктун сделкасы фьючерсте канча минут, канча саат болуп калышы мүмкүн. Примерно так, бир күн, 2 күн, бир жума болуп калышы мүмкүн да, сделканы бир жумага чейин жүрүп калышы мүмкүн да. Смотрите, биз то же самое анализ кылабыз. Бул жерде бизде азыр нисходящий тренд болуп атат. Графигибиз на понижение кетип атат да. Хоть как-то анализировать этебиз. Азыр в данный момент биз бул жакта эң үстүнкү позицияда турабыз да, эң үстүнкү уровенибизде. Уровень сопротивления жакта. Давайте бул жактан азыр биз шорт ачабыз. Шорт деген бул на понижение, лонг деген бул на повышение да. Биз шорт ачабыз $100 биз на понижение ачып атабыз да. Бизге $1000 берилди. И смотрите достор, биз $100 качан жоготуп ийиши мүмкүнбүз да. 33, давайте санап көрөбүз. 33 эмес, 5%ке көтөрүлсө, 5-6%ке көтөрүлсө, биздин акчабыз ликвидация болот. Кайсы суммада ликвидация болот? $100 өссө да, $5 өсүп кетсе, рынок биздин $100 полностью ликвидация болуп кетет да. И бул жерде биз сиздер менен стоп-лосс коюшубуз керекпиз. Обязательно стоп-лосс коюшубуз керекпиз. История торговляга киребиз. Мынакей, бул жакта мен 2 сделка ачкан болчумун. В данный момент азыр пока что $1 минуста экенмин, и плюс биякта 50-66 центке минуста экенмин да. Так, мынакей Solana, бул жерде установить TP и SL деген нерсе бар. То есть установить take profit и stop-loss. Биздин бул жерде цена ликвидациясы уже жазылып турат. $100 өссө да, морики цифрага өссө, ушунча бага өссө, биздин суммабыз, биздин акчабыз ликвидация болот да. То есть акчабыз алынып кетет. Установить take profit деген нерсе бар. Take profit и stop loss. Take profit, если биз на понижение ачсак, биз $95 ачтык да. Если график на понижение түшүп кетсе да, $90 чейин автоматически take profit коюп койсок болот да. Ошол бага келгенде автоматически сделкабыз жабылат, и биздин акчабыз балансыбызга начислять этилип калат. Stop loss деген нерсе бар. Stop loss'то биз убыткабызды сокращать этип койсок болот да. $100
$100 чейин эле да, мисалы биз $100 ачтык и канча в принципе канча убытка кыла аласыздар да $100. Мисалы давайте минус $20 деп коелу да. Так, стоп лоссту канча коюшубуз керекпиз? $98 коелу. $98 койсок биздин балансыбыздан $56-57 алынып калат да, достор. То есть биз бул жакта ценаны уже не угадали да, каяка кетет экендигин да. Биздин анализибиз начарлап болуп калды. И $98 жеткенде биздин полный суммабыз алынбайт, болгону почти жарым процент алынып калат да, 56% алынып калат, 57-56%. Мынакей бул жерде барды көрүнүп турат жазылуу. И давайте подтвердить басабыз да. Все, подтверждение кылдык и бул жерде биз карасак болот. Мынакей биз на понижение качтык и үстүнкү уровеньибиз бул үстүнкү линиябыз мореке бул цена ликвидации да, ушул бага жетсе биздин акчабыз полностью кетип калат да, полностью жейилип калат. Мореки кызыл болгон бул стоп лосс достор, ага жеткизбей эле биз акчабызды жарымын кетирип ийебиз да, то есть все, рынокто жабабыз, сделкабызды жабабыз, позициябызды. Бул болсо биз ачкан сделкабыздын суммасы да, биз мынакей 94,751 ачыппыз да, же бул мореки үстүнкүсү $95 ачыппыз да. И мореки ПНЛ да, то есть ТП позиция. Бул take profit'ибиз. Биз на понижение ачканбыз достор, шорт. И если ушул жака чейин келсе да, график ушул жака чейин түшсө, биз прибыльда болобуз достор. Прибыльда болобуз и ушул жака жеткенде автоматически сделкабыз жабылат да. И биздин акчабыз счетубузга түшөт автоматически. 5%ка түшсө, биз сиздер менен $56-54 плюска кетет экенбиз достор. Фьючерс ушундай процент менен саналат бүт бардыгы да. График канча процентке өстү, канча процентке түштү, ошол канча суммага ачтыңар, ошол проценттин доход кылып кетсеңер болот да. Мисалы 5%ке түшсө, если депозитиңерде $1000 болсо, 5%ке түшсө бул $50 да. Если 5%ке көтөрүлсө, тоже самое да, 5% прибыль болосуңар. И сумманы, мисалы сумманы да, если силерде давайте бул позицияны жабабыз. Так, мынакей уже PNL плюс $2 да, $2. Азыр эле сделка ачтык, плюс $2 болду. Закрыть позицияны басабыз. Окей. Биздин счетубузга $2,5 түштү да. И давайте буларды дагы закрыть кылабыз. Эфириумдан дагы закрыть кылабыз и биткоинден дагы закрыть кылабыз достор. Все. Биз $3 плюска кеттик. Бат эле да, бат эле $3 плюска кеттик и бул жактан азыр биз дагы бир позиция кылабыз. Аз кийинки сделкабызды биткоинден ачып көрөбүз. Сумманы $100 кылабыз достор, $100 и плечобузду плюс 50 кылайлы, плюс 50. Окей. $100 $5000 кылып берди достор. Эми санаңыздар, если $5000 менен азыр 5%-тик же хотя бы 1%-тик движениени кармасак, канча сумма болот экенин биз санап көрөбүз да. Так, $100 X50 плечо, бул аябай чоң плечо достор. Если новичок болсоңуздар, максимум X5-ка чейин алышыңыздар керек да. Азыр мен 50X басамын, лонг. Все, купить кылдык и давайте история торговляга киребиз. Цена ликвидации. Уже ликвидациясынын проценти уже батыл болуп калды, расстояниясы да. Так, азыр биз бул жерде 5 минуттук таймфреймге коелу, точнее 1 сааттык да. 1 сааттык таймфрейм и биздин ликвидациябыз $42,234 болот экен достор. Ушул бага жетсе биздин $100 жок болуп кетет да. Так, если бы азыр биз сиздер менен уже минус $5 да, көрдүңүздөр, уже минус $5 кетип атам буякта. PNL өзү көрсөтүп турат бул жакта. Установить take profit и stop loss. Биз $42,697 кирдик да. Take profit'ибизди давайте 43.000 деп коелу. 43.000ге баасы көтөрүлсө, биз $28 алат экенбиз да. Если 43.200 өссө,
Биз $47 алат экенбиз да, все. Так, и стоп-лосс. Стоп-лоссубузду 2500 деп койсок. Да, болот ушундай, Все, подтвердить. Если рынок азыр 1%ке түшсө, да, могул жакка чейин түшсө, биздин полный акчалык ликвидация болот. А биз сокращение этип койдук. 42500 алып койдук. 42500 түшсө, биздин суммабыздын жарым эле эсептелип калат да, жарым эле списание болуп калат. А если 43200 өссө, биз силер менен $50, $100 плюска кетет экенбиз да. Мынакей. Фьючерстен деле, если инвестиция кылалым десеңиздер, мындай бир секрети бар да. При этом силер плюс еще көп зарабатывать этип каласыңар да. Спотовый торговля деген нерсе дагы бар. Спотовый торговляда бул силер өзүңөрдүн акчаңарды эле инвестиция кылып зарабатывать этсеңер болот да, торговля кылып. И спотовый торговляда деле, да, мисалы трейд эттиңерби, кайсыл бир позициядан покупка кылдыңар да, и ошол кайсыл акчада, кайсыл суммада алынса, ошол жерден баштап силердин уже акчаңар ойнойт да, ошол суммадан баштап. Если 50%ке ошол ачкан сделкаңардан, ачкан суммадан 50% түшүп кетсе, 50%ке минус кетесиңер. А если 100%ке түшүп кетсе, 100%ке түшпөйт го деп ойлойм. Анткени 99% түшүп кетсе, силерде по-любому ал акча, ал монетаңар калат да. То есть эч качан минуста болбойсуңар. А если сатып ийсеңер, да, минус 50%ке түшүп кетип анан полный капиталыңарды, инвестиционный акчаңарды, бардык монеталарыңды сатып ийсеңер, ошондо гана силер минуста болуп каласыңар да, убыткада болуп каласыңар. А если сатпай эле отура берсеңер да, 5 жыл, 10 жыл качан көтөрүлөт деп, анда силер вообще минуска кетпейсиңер. Бул жакта уже торговля болуп калат достор. Бул уже трейдинг. А жаңы түшүндүрүп кеткен нерсе, бул инвестиция болуп калат достор. Чтобы инвестиция кылыш үчүн бизге чоң акча керек да. И бул жакта как раз силер плечо менен инвестиция кылып койсоңуздар болот. В принципе, андай деле кылсаңыздар болот. Азыр мен силерге ошону түшүндүрөйүн деп айтып атам да. Бул жактан силер мисалы $1000 инвестиция кылайын деп атасыздар криптовалютага. Но ал аз да, в принципе, ал аз. Если там 20% өссө, там $1000 примерно $200 зарабатывать этесиздер. Бизнесте кылса болот, $1000 фьючерске салып, и бул жактан хотя бы X3 алып туруп инвестиция алып койсоңуздар болот. X3 алып туруп покупка кылсаңыздар, если рынок 33%, 33-34%ке түшүп кетсе, ошондо гана ликвидация болот акчаңыздар. При этом силер $1000 $3000 кылып атасыңар да достор, $3000 кылып атасыңар. И разница жок да. Анткени менин опытым боюнча инвесторлор новичоктор да, основном. Инвестиция кылабы, все, 1 ай, 2 ай, 3 айдан кийин сразу эле сатып ийишет да, анткени коркушат. Рынок түшүп кетеби, 50%, 60%ге түшүп кетсе эмне болот деп отура беришет да. То есть лучше да или нет да. $1000 буяка салып туруп эле X3 аласыздар и повышение коесуздар да. Максимум 1, 2, 3 ай күтөсүздөр. 3 айдын ичинде либо на повышение кетет, либо на понижение кетет. Но при этом сделка начарда силер жакшы анализ кылышыңыздар керек рынокто. Рынок өсөбү же түшөбү да. Ошон үчүн трейдинг менен көбү заниматься этишет достор. Ошон үчүн трейдинг менен заниматься этиш керек да, нужно. Ушундай достор, бул сайттын ссылкасын видеонун астына калтырамын. Кийинки видеороликте дагы мен силерге технический анализди көрсөтөмүн, технический анализ и далее обзор рынка криптовалют деген нерселерди көрсөңүздөр керек. И по ходу дела рынокты, криптовалюта рыногун биз силер менен анализировать этебиз да, өзүмдүн мнениямды айтамын. Кайсыл жакка чейин өсүшү мүмкүн, кайсыл жактан разворот болушу мүмкүн, ошол стратегиямды, өзүмдүн инвестиционный планымды сиздерге видео кылып ушундай жүктөп турамын да. Ушу менен достор, кийинки видеороликте көрүшөбүз. Каналга катталыңыздар, лайктан басыңыздар и жана достор колокольчикти басууга унутпаңыздар. Жаңы видеолор чыкканда сиздерге уведомление келип турат телефонуңуздарга и ушундай новостилерди сиздер калбай көрүп турасыздар. Баарыңыздарга салам алейкум. Кийинки видеолордо көрүшөбүз.